Ырчы Аваз Акимов менен Айдана Дека кыздуу болушту. Ырчы түгөйлөр Аваз Акимов менен Айдана Дека кыздуу болушту. Бул тууралуу Ырчы айым өзүнүн жеке баракчасына жазып чыкты. Эске салсак, Аваз Акимов Айдана Деканы 2019-жылы 10 мартта ата-энесинин колунан кыз узатуу салты менен алып кеткен. Ал эми 16 мартта Ош шаарында жылдыздуу түгөйлөрдөн заманбап үлпөт тою болуп өткөн. Булак Аргумент KG сайты. Жаңы гана ата статусуна ээ болгон Аваз Акимов Супер KG порталына сезимдери менен бөлүштү. Кечээ күндүз саат 11-лерде Айдананын толгоосу башталып, Бишкектеги төрөтканалардын бирине барганбыз. Башында төрөткө катышкандан коркуп чыгып кеттим. Эшикке чыгып алып, кайра ойлонуп, өзүмдүн кызым төрөлүп жатса, кантип мен кирбей коем деп кайра кирдим. Төрөттүн башынан аягына чейин келинчегимдин жанында болдум. Буга чейин деле аялзатын кадырлап, баалаганды билчүмүн. Айдананын төрөтүнө катышкандан кийин аялзатына ого бетер сыйым артты. Күчүгүм мага куюп койгондой окшош. Салмагы 3 килограмм 330 грамм, бою 51 сантиметр болуп төрөлдү. Азырынча бир ысымга так токтоло элекпиз. Ата-эне менен кеңешип анан коебуз. Учурда Айдана менен кызыбыздын абалы жакшы дейт кубанган Аваз. Булак Супер KG сайты. Мирбек Атабеков жубайым ойлобогон жерден жаңы унаалуу болду. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабековдун жубайы Мерим Төлөпбергенге Hyundai Борбору 2020-жылы чыккан унаа тартуулады. Мирбек Атабеков күтүлбөгөн жерден жаңы унаалуу болуп калганын айтып, буларга токтолду. Ойлобогон жерден жубайым жаңы унаалуу болду. Мерим экөөбүз 1 жыл бою гиф оюн ойнотууну баштаганбыз. Анда 10 унаа, Англия кварталынан 1 батир, умра сапарына 7 жолдомо жана башка майда белектер ойнотулмак. Февраль айынын соңунда алгачкы унааны ойнотмокпуз. Мындан улам Hyundai борборуна барып, унаа тандап жатканыбызда борбордун жетекчиси бизге сунуш жасады. Ал жубайым социалдык тармактын активдүү колдонуучусу экенин айтып, Түштүк Кореялык компаниянын Кыргыз өлкөсүндөгү жүзү болууну сунуштады. Компаниянын Түштүк Кореядагы кеңсеси жубайымды бул кызматка ылайык көрүшүптүр. Келишим түзгөндө буга чейин айдап жүргөн 2008-жылы чыккан Toyota Highlander үлгүсүндөгү унаабызды тапшырдык. Компания Меримге быйыл чыгарылган Hyundai Santa Fe унаасын тартуулады. Азыр жубайымдын унаасын талашып айдап жатам дейт ал. Булак Супер KG сайты. Орусиялык футболчу Погребняктын жубайын таксиден түшүрүп салган кыргыз жигити. Мария Погребняк кечирим сурап акча белек сунуштады. Аны өлтүрүп кетебиз деп коркутуп жатышыптыр. Интернет айдыңына белгилүү орусиялык футболчу Павел Погребняктын жубайы Мария Погребнякты такси кызматында иштеген айдоочу унаадан түртүп салганы тууралуу видео тарап, катуу талкууга түшкөн. Погребняк такси дарегини жеткирбей жолго түшүрүп салганын айтып, нааразы болгон видеону социалдык тармагына чыгарган. Видео бат эле коомчулукка тарап, моделди орто жолдо калтырган кыргыз жигитин күнөөлөп жатып калышкан. Супер KG порталы окуянын каарманы Тилеке Исмаилов менен байланышып, анын чындыгын укту. Саламатсызбы, Тилеке? Алгач өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Саламатчылык, мен Тилеке Исмаилов. 1987-жылы Ош облусунун Каракулжа районунун Чалма айылында төрөлгөм. Үйдө 2 тууганбыз, эжем анан мен. Атам Каракулжа районунда волейбол, баскетбол, стол тенниси боюнча эмгек сиңирген машыктыруучу. Апам үй кожойкеси. Неберелер менен үйдө отурат. Сизди актер деп да айтып жатышат. Кино чөйрөсүнө кандайча аралашып калдыңыз эле? Мен 8-класстан баштап спортко кызыктым. Джеки Чандын кинолорун көрүп, трюктарды кантип аткарат деп таң кала берчүмүн. Биздин Аман деген кошунабыз бар эле. Азыр раматтылык болуп кетти. Ошол кошунамды мен агайым деп билем. Ал актер, каскадер Адилет Акматовдун досу болчу. Бир жолу Аман агай Адилет мырзанын трюктары тартылган видеокассетаны алып келип, көрсөң сен да үйрөнөсүң, деди. Айткандай эле трюктарды кассетадан көрүп, таасирленип, паркур, көчө акробатикалары менен таанышып баштадым. Көчөлөрдө секирип жыгылып, жаракат алган күндөр көп болду. Ага карабай Адилет Акматовдай болом деп машыга берчүмүн. Аскерге барып келгенден кийин Адилет Акматовдун командасына кошулуп, чогуу иштешип калдык. Анын командасына кошулгандан бери кино чөйрөсүнө аралаштым. Каскадер катары ант тасмасына, Казакстандык райондор деген тасмасына катышкам.
Учурда Москвадагы такси кызматында иштейт экенсиз. Бул жумушта көптөн бери жүрөсүзбү? Ооба, акча керек болгондо Москвага келебиз. Иштеп айылга барабыз. Кайра акча түгөнгөндө Москвага кетебиз. Ошентип жашап жүрөбүз. Москвага келип ашпозчу, короо шыпыргыч болуп иштедим. Складтарда, типографияда иштедим. Акыркы такси кызматына келип токтодум. Такси кызматы демекчи, сизди орусиялык белгилүү футболчу Павел Погребняктын жубайы Мария Погребнякты таксиден чыгарып салды деп чуу түшүп эле жатып калышты. Окуя тууралуу сиздин пикириңизди угалы дегенбиз. Мен Марияны унаадан түшүрөйүн деген оюм жок болчу. Жакшы эле көрсөткөн дарекке алып келдик десем, жок, жанына ресторан бар болчу деп чоң атасынын менчек кулундай кылып мага бакырып кирди. Ызы-чуу салды. Андай окуяга биринчи жолу кабылып жаткандыктан эмнеге бакырасың деп артымды карап жиберсем, жаакка бир чаап жиберди. Ошондо жиним келип унаадан түшүп, дарегиңе келдик. Түш десем, Погребняк каяктагы окуяларды токуп, айдоочу мени жеткирбей жатат деп телефонуна тартып кирди. Колунан тартып түшүрүп салайын дедим. Аял болгондуктан бир нерсе болуп кетпесин деп тийген жокмун. Чыкпагандыгына байланыштуу мен да өзүнө жараша болсун деп унаага отурдум да телефонго тартып кирдим. Ошол учурда мага дагы башка буйртма түшүп калды. Буйртма кабыл албасам активдүүлүк түшүп калат. Ошон үчүн аны кабыл алып, 3 мүнөттөй Марияны түшүрө албай убара болдум. Түш десем болбойт. Анан баштыктары оюма келди. Баштыктарын алып туруп капотко койсом, өзү ээрчип түштү. Баштыктарын берсем албай койду эле, жерге коюп кетип калдым. Ал жакта тура берсем дагы чыр уланып кетмек, ошон үчүн кеттим. Окуя мындай чоң чырга айланып кетерин күттүңүз беле. Жөн киши эмес, жылдыздын жубайы менен чырга аралашып калдыңыз. Арызданса керек деп ойлогом. Мен деле ошондо унаадагы таксинин айдоочусу экстренный окуяга туш болду. Жардам керек деген баскычтарды баскам. Мага 1 сааттан кийин гана жооп келди. 2 кардарды жеткиргенден кийин мени Яндекс таксиден блокко киргизип салышты. Арызданган экен деп дароо түшүндүм. Эртеси башка агрегат менен жумушка чыктым. Таң атпай туугандар, тааныштар абалымды сурап чалып жатышты. Башында түшүнгөн жокмун. Буларга эмне болгон деп койгом. Анан бирөөсү ызы-чуу кылбай жөн эле жеткирип койбойт белең дегенде анан түшүндүм. Интернетке кирсем, Мария мени жамандап, видеону чыгарып салыптыр. Кийин орусиялык Денис аттуу блогер менин версиямды чыгарды. Ал менин маршрутумду көрүп, сен туура кылыпсың деди. Ошол видеодон кийин баары менин чындыкты айтканыма ишенип, Марияны жамандап баштады. Мени баары актап колдошту. Элге чындыкты колдогонуна рахмат. Учурда Мария менен маселени чечишип алыпсыңар. Ошондо ал күнөөсүн мойнуна алып кечирим сурадыбы? Денис тарткан видеодон кийин Мария мага чалып кечирим сурайсыңбы деди. Ошол эле керек болсо кечирим сурайм. Мындан башка менин тынчымды алба деп коюп салдым. Эртеси мага Instagram баракчама сенин баракчаңды көрүп чыктым. Үй бүлөң бар экен. Балдарыңа белек берейин. Картаңды айт, акча котороюн деп жазып баштады. Кереги жок дедим. Ошондон бери күндө толтура жолу чалып жатат. Албай койсом сага белек берип жибердим. Алып ал деп дарегин жазып, SMS билдирүү калтырыптыр. Белегин деле алган жокмун. Кереги жок мага деп айтып жатам. Мага акча белек сунуштагандан көрө таксиден блоктон чыгарып бергиле дедим. 2 күндөн кийин маселемди чечип берди. Марияны учурда коркутуп жатышыптыр. Мени коркутуп жатышат деп скриншот жөнөттү. Кайсы улуттун өкүлдөрү билбейм. Сени күйөөңдү кошуп өлтүрүп кетебиз. Мусулмандарды билбейт экенсиң деп коркутуп үркүтүп жатышыптыр. Бир күнү телепрограммага чакырып жатат. Барасыңбы деп чалды. Мага кереги жок чуунун. Сага керек болсо бара бер деп койдум. Анан элге кайрылуу калтырып кой деп суранганынан социалдык баракчам аркылуу аны кечиргенимди айттым. Негизи такси кызматына байланыштуу чырлуу окуяга мекендештерибиз көп кабылат. Бул боюнча пикириңиз кандай? Туура. Такси кызматында иштегендерди жамандагандар көп. Негизи бул жумушта нерви күчтүүлөр иштесе дейм. Жаман эл болбойт, жаман адам болот дегендей. Ар кандай кардарлар туш болот. Баарын сабырдуулук менен жеңиш керек. Сиздерге да рахмат. Окуяны бир тараптуу эмес, менин да пикиримди берип жатканыңыздарга. Эл да Денистин видеосунан кийин улутту. Динине карабай менин абалымды түшүнүп, мени колдоп, тилек атымды актап коюшту. Маегиңизге рахмат. Мындан аркы ишиңизге ийгилик деп бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жогорудагы маалыматтар Супер KG сайтынан алынды.